абдан кубанычтабыз. Биз азыр ошо сиз киргенге чейин бир сыйра маалымат берип өттүк. Бүгүн эмне жөнүндө болмокчу, кайсы темаларды көтөрөбүз, ошондой эле сиздин баягы иш багытыңыз тууралуу да маалымат бердик. Мүмкүн болсо эми биринчи сөздү мен сизге берейин, өзүңүз тууралуу айтып, өзүңүз тууралуу кичине маалымат бере кетип, анан негизги айта турган маалыматтарыңызга өтө берсеңиз болот. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жолу кайталайм, биздин спикерден жана организаторлордон башкаларыңыздар мүмкүн болсо телефондун үнүңүздөрдү өчүрүп койсоңуздар. Чоң рахмат. Анда эмесе Илхам Төрөбекович, сөз сизде. Сизди угуп жатабыз. Рахмат Алия, саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргызстан эли, урматтуу онлайн угуучулары, көрүүчүлөрү. Биринчиден баардыгыңарга тилегим ушу тынччылык болсун биздин элде, ушу биздин эл оорубасын, врачтарыбыз оорубасын. Анан бул уюштуруу комитетине чоң рахмат айткым келет. Ушундай бир жакшы эмес учурда колдоп, ар тараптан жардам кылганыңарга. Эми учурда мен Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ички оорулар кафедрасында илим изилдөө, анан педагогика, анан дарылоо боюнча иштерди жүргүзөбүз. Биздин кафедранын жетекчиси улуу академик Мирсаид Мирхамедович Мирахимовдун баласы Эркин Мирсаидович жетектейт. Клиникалык жумуштарды биз улуттук госпиталда өпкө оорулар бөлүмүндө аткарабыз. Өпкө оорулар бөлүмүндө бүгүнкү күндө жогорку даражадагы 3 өпкө дарыгери жана бөлүм башчысы Акылай Жолдошуна Маа Саидова, Айгүл Акылбековна, Мыскал Мамажановна жана ассистентибиз Гүлзат Кубанычбековна ушул эң жакшы доцентибиз Гүлнара Букбековна кошо бирге иштейбиз. Эми эгерде өтсө коронавирус боюнча элге маалым бүгүнкү күндө ошо декабрь айынын 20-ларында ушу Кытай Республикасынын Ухан шаарынан баягындай буга чейин врачтарга белгисиз болгон ушундай бир өпкө оорусу пайда болду. Ошол эле убакта Кытайдагы коллегалар уже баягы бүтүн дүйнөгө маалыматтарды бере баштады. 11 февралда 2020 жылы бүткүл дүйнөлүк медицина коому 11 февралда официалдык түрдө коронавируска наам берилген. COVID-19 деп. Эми бүгүнкү күндө бул вирус 40тан ашуун серотиптери бар. Анан ар бир өлкөнүн серотиби бири-бирине окшош болушу мүмкүн эмес. Мына өзүңөр бардыңар окуп жатасыңар, интернет булактарынан, телевидение жактан мына жакшы маалыматтар берилүүдө. Врачтар, өзүңөр үлгүдөлүк дарыгерлер, врачтар силерге информация берип жатат. 40 эмес, бүгүнкү күндө мүмкүн 60ка жетти серотип коронавирус. Бул коронавирус оорусунун өзгөчөлүгү биринчи, мен ушундан баштайт элем. Эмне үчүн 80% адамда өпкөнүн пневмония оорусу пайда болот? Мунун себеби биринчиден өзүңөр билесиңер, воздушно-капельный, аба аркылуу чыгып атат коронавирус, аба аркылуу. Значит, воздушно-капельный деп коет официалдык медицина термининде. Биз эми бардыгыбыз дем алабыз да сиздер менен. Дем алганда, мына минутасына 12-20 жолуда түндө, күндүзү, түнү дем алган учурубузда өпкөгө условно патогенный микрофлора деп коет орусча айтканда. Ушул микрофлоралар постоянный өпкөдө болот. А эмне үчүн пневмония болбойт? Себеби биздин иммундук системабыз силердики менен аябай жакшы иштейт. Ошондуктан пневмония бизде болбойт. А коронавирус эмне кылат? Коронавирус биринчи суткада эле респиратордук системага түшкөндө бул вирус баягындай орусча айтканда паралич деп коет. Баягы өпкөнүн өзүнүн иммундук клеткалары бар. Мына биология боюнча адистерибизге жакшы белгилүү, медиктерибизге өпкөнүн иммундук системасында альвеолардагы макрофагдардын убактылуу ишини паралич кылып токтотуп коет. Бул бир.
ошол учурда уже 48 saat өтөт адамда, 48 saat өтөт. Бирок ошол 48 сааттын ичинде ошол ооруну жуктуруп алган адамда баш ооруй баштайт, уйкусу бузулат, анан кийин могу сөөктөр оорутушу мүмкүн. И 48 saat өткөндөн кийин бул орто эсеп менен 3-суткада температура көтөрүлүшү мүмкүн. Адамдын дене табы жогорулап, баш оорусу күчөйт и аба жетиши начарлай баштайт. Эгер ушул учурда көөдөн органдарын томограммага түшүрсөк, bir 5-6% өпкө уже поражение болот. А бирок силер өзүңөр жакшы билесиңер, өпкөдө 10 сегмент оң жакта, сол жак өпкөдө 10 сегмент болсо, ошолордун 20% поражение болгондо гана ошол аба жетишсиздик башталат. Адышка деп коет. Анан мына бул көөдөндөр бир кандайдыр кыйынчылык менен дем алуу башталат. Бирок бул учурда тилекке каршы кээ бир биздин жарандар жакшы көңүл бурбайбыз, суук тийип калыптыр дейбиз, же болбосо кандай десем, дарыгерлер тобуна жакшы кайрылбайбыз дагы 4-5 суткада өтөбүз. 4-5 суткада өткөндө адамдын уже мурду жыт сезиши, анан кийин могу кандай десем, чүчкүрө баштайт, ошолору бузулат. А бузулган маалда өпкө менен ошол жыт сезүүнүн параллельный патологический процесстери кошо жүрөт. А кошо жүргөн маалда кээ бирөө действительно көөдөн рентген убагында өтүп калат. Эгерде ошол учурда ошо көөдөн рентгенин өткөрсөңөр, 20% гана адамда биздин баягы традиционный көөдөн рентгени өзгөрүүнү бериши мүмкүн. 80% өзгөрүү рентгенде көрүнбөшү мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө золотой стандарт деп коет. Бул баягындай немеси, бул көөдөн томограммасы. Көөдөн томограммасында баягындай сегменттердин иши бузулганы уже баштала баштайт. Бардыңар азыр көөдөн рентгенин алып томограмманы биздин элдер уже түшүнүп калышты. Полисегментарная двусторонняя пневмония деп аябай коркунучтуу ушундай бир коркунучтар, заключенияларды берип калды. Эми мен ушул жерден айтып өтөрүм, бул учур башталганда көбүнчө мына окуган, кандай десем, окуп, убагында билип жүргөндөр биологиянын, убагында медицина адистерине кайрылышып, өпкөсүнү тыңшатып көрүнүшөт да, бирок мен айткым келет эле, ушул 4-5 суткада өпкөнү тыңшаганда бир кандайдыр бир патологический өзгөрүштөр байкалбайт. Бирок көөдөндө баягындай дискомфорт деп коет, болушу мүмкүн. Ал дегени бейтап кандай десем, оорулуу эместигин еще не означает, кандай десем, ал нужна бул особенности этой пневмонии, особенности өзгөчөсү. Бул деген аускультация кылганда эчтеке угулбашы мүмкүн. Бирок 2-3 суткадан кийин эси мүмкүнчүлүк болсо, күн сайын группа риска деп коет, ошол адамдардын өпкөсүн тыңшап туруш. Анан тыңшаганда дагы баягы айырмасы өпкөнүн аускультациясы, задний базальный, ошол арка жактарда мындай бир кээде гана мындай өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле маалда көөдөн томограммасы уже 50-60% өзгөрүүнү берип атат. 50-60% өзгөрүү берген адамда сөзсүз түрдө аба жетишпей, кыйналып, уйкусу бузулуп, кургак жөтөл уже баягындай какырыктар менен уже коштолуп, түрдүү какырыктар чыгышы мүмкүн. Эми урматтуу жарандар, биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Коронавирус илдети 80% адамдарда өпкөнүн дартын бузса, ошол адамдарда клиникасы түрдүү өтүшү мүмкүн. Баш оорушу мүмкүн, жыт сезбей калышы мүмкүн. Аба жетпей калганы бул баягы, можно сказать, баягы акыркы бир этаптары деп айтсак болот да, медицинадачы. Ошон үчүн мына тилекке каршы аябай дарылануу бир мындай көңүлдөгүдөй жакшы мындай эффект болбой жатат да, потому что биздин көпчүлүк жарандарыбыз үйдө жатып, убагында дарыгерлерге кайрылбастан, анан өз алдынча дарыларды ичип,
допустим, баягындай противовоспалительный, анан ар түрдүү витаминдерди ичип, наоборот, биз баягы оорунун клиникасын жоготуп коюп жатабыз. Ошон үчүн өзүңөр мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек, өпкөнү туруш керек. Көдөн рентгенин 3-чү күнү тартырыш керек. Эгер 3-чү күндө өзгөрүү болбосо, кайра кайтарыш керек 6-чы күндө. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сразу көдөн рентгенин күтпөстөн томограмманы жүргүзүш керек. Томограммада дагы эгерде 1-чи күнү өзгөрүүлөр жок болсо, анда 5-чи же 7-чи күнү кайтарыш керек. Анда сөзсүз ошондой изменениялер чыгат тилекке каршы. Эми бул өзгөчөлүгү, коронавирустун өзгөчөлүгү, COVID-19 деп коет. Өзгөчөлүгү эмне үчүн балдар оорубайт? Мына мисалы үчүн кээ бир биздин жарандарыбыз медиктерге караганда көп окушуп, аябай жакшы билет. Мен бар ушундай пациенттерди мындай учуратып атабыз, суроо беришип жатат. Эмне үчүн ушул жаш балдар оорубайт? Эмне үчүн дегенде, бул иммунный системага байланыштуу. Мына мисалы үчүн 2 жаштан 5 жашка чейин иммунный система күчтүү болот. Анан Т жана Б лимфоцит деген клеткалар бар. Алар космостон өсүп, жетилип чыгышат. Өсүп, жетилишип чыккандан кийин канда циркуляция деп коет. Циркуляция болушат да балдарда. Алар деген ошол коронавирустун ар түрдүү бөлүп чыгарган белогуна тез арада антителону бөлүп чыгарат. Ошондуктан бизде ушул жаш балдар 14-12 жашка чейин өтө аз оорушат. Но ошол эле учурда балдар возможно носители болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде үйдө бейтап болсо, жаш балдарды өзүнчө бөлүш керек. Бир башка комнатага 7-10 күн. Жаш балдарда 14-16 жашка чейин мүмкүн дене табы жогорулашы мүмкүн. Ичеги карын оорусу деп коет болушу мүмкүн, бирок анча коркунучтуу өтпөйт. Чоң адамдарда болсо, особенно айрыкча улгайган адамдарда Т жана Б лимфоциттери алардын саны азайган үчүн коронавирус аябай көп түшкөндө, ушул биздин улгайган адамдарда өтө тездик менен өпкөнүн өнөкөт оорусу башталат. Өпкө тез аранын ичинде өпкөдө альвеолаларда сурфактанттын синтези пайда болушу басаңдайт. Басаңдаган учурда дем алышы кыйналып, 1 сутканын ичинде абал жакшы болбой калышы мүмкүн улгайган адамдарыбызда. Кант диабети менен ооруган адамдарыбыз бар, жүрөк хроническая сердечная недостаточность деген оорулар менен бар, инфаркт алган граждандарыбыз бар. Анан мына ревматоидный артрит, подагра менен жүрбөйбү? Ушундай жарандар зоне группа риска болот. Ошон үчүн биз ушундай нерселерди билип коюшубуз керек. Эми Алия, угутам. Суроо жооп койгойлукпу же улантайлыкпы, Алия? Дагы бир 2-3 сурообуз бар эле ошо. Өз үстүндө темабыз боюнчачы айта кетейин. Сиз өпкө тууралуу айтпадыңызбы жаңы эле? Өпкөнүн оорусуна көп жакшы токтолдуңуз, балдар тууралуу жакшы айтып бердиңиз. Эми болсо сиздин ошо жүрөк кан тамыр оорулары менен диабет менен ооруган жарандардагы баягы группа риска кирип калып атат да, кооптуу группага кирип калат экен. Бул учурда мисалы ошондой эле сиз бөлүктү дагы изилдейт экенсиз. Биз башында айтып жатканыбыз ошо көп суу ичиш керек деп. Бул учурда ушундай оорулары бар, кошумча оорулары бар жарандар дарыгерге кайрылып туруп анан алыш керекпи баягы дарылоонучу, же болбосо үйдөн эле өздөрү сиздер айтып жаткандай эле алгоритм менен дарыланса болобу? Ошону айта кетсеңиз. Мисалы биз атайын иштеп чыкканбыз да. Жеңил туруп болсо. Алия, рахмат, суроого түшүндүм. Эми тилекке каршы оору көпчүлүгү барда жеңил өтпөйт экен. Ошондуктан кант оорусу бар адамдарда, ревматоидный артрит, мына ХСН бар адамдарда эгер ушундай симптомдор пайда болсо, бүт дене сөөктөрү ооруп, дене табы жогоруласа, албетте үй бүлөлүк дарыгерлер кызматына кайрылыш керек.
Азыр бизде аябай жакшы иштешүүдө үй бүлөлүк дарыгерлер кызматы, мурдакыдай эле. Ал жерде биздин бейтаптарга карточкасы ачылган, анан өзүңөрдүн ичип жаткан таблеткаларды токтотпош керек. Особенно кан тоорусу менен ооруган адамдар ар бир 8 саатта, биринчи 5 суткада ар бир 8 саатта кантты көзөмөлдөп туруш керек. Кантты көзөмөлдөп туруш керек. Өз алдынча витаминдерди колдонууга болбойт, мүмкүн эмес. Эгерде дене табы 38ден жогору боло турган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен ошо өзүңөрдүн врачыңар менен кеңешип, парацетамол же аспирин кошумча ичсеңер болот. Бирок парацетамолду 2 таблеткадан көп ичкенге болбойт. 37 же 37,5 болсо дене табы температурасы көтөрүлгөндө парацетамолду иче бербеш керек. Суюктукту ичиш керек. Эгерде эми жарандарыбыз бар да, аналгин димедрологго аллергия беришет, особенно мына ревматоидный артрит деген жарандарыбызда метатриксат ичишет, таблетка, преднизолон ичишет. Ушул адамдарда аналгин димедрол колдонгону болбойт. Аналгин димедрол колдонгону болбойт. Ошол учурда, пожалуйста, спирт менен растирание деп ачышет. Аябай температураны жакшы түшүрөт, температураны. Мына жоон сандарды, особенно мына колдорду, где выражена подкожная клетчатка, ошол жерлерди спирт аралаштырып үй шартында же мынандай арак менен артып чыгыш керек. Бул деген баягы без побочных эффектов деп коет. Эгерде кан тоорусу бар адамда дене табы жогорулап 38 болсо, анда сөзсүз эле кайрылыш керек үй бүлөлүк дарыгерлерине. Себеби дегенде 20 жыл, 30 жылдан бери ооруган, кан тоорулары менен ооруган жарандарыбыз в зоне особого риска находится. Өз алдынча антибиотик ичпеш керек. Суюктукту иче берсеңер болот. Чектебеш керек суюктукту. Залпам ичкенге мүмкүн эмес суюктукту. Ар ичкенде 50 мл, 100 мл ичиш керек. Ар бир 2 саатта ичип туруш керек. Комнаталарды, терезелерди ачыш керек. Баягындай таза абаны киргизип туруш керек. Анан бир комнатага 3-4 адам жатканга же отурганга мүмкүн эмес. Себеби таза кислород өзү, нормада кислород өзү бактерияларды өлтүрөт. Коронавирус оорусунда өпкөгө кислород жакшы жетпестен на фоне дыхательной недостаточности кайра микробдук воспаление күчөп кетет. Ошон үчүн туура дем алыш керек. Көдөнү менен аябай чукур дем алып, аз-маз абаны кармап туруш керек. Анан жай-жайдан чыгарыш керек. Бирок мүмкүнчүлүк болушунча үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылыш керек. Убагында кайрылыш керек, антибиотиктерди алыш керек. Кийинки маселе, эгерде жүрөк ритми бузулган жарандарыбыз бар, мисалы миокардный аритмия деп коет. Ал жарандарыбыз, көпчүлүк жарандарыбыз кардарон ичет, верапамил ичет. Дагы ошол адамдарга бул бир. Экинчиси мына органдарды алмаштырган адамдарыбыз бар. Азыр повышенное внимание биз жасап жатабыз. Ошол посттрансплантационный период деп коет орусча айтканда. Ошол больнойлорубуздун эсине өз алдынча антибиотик колдонууга болбойт. Себеби дегенде верапамил, мына ичип аткан такралиумус, програф, дельтакатрин деген преднизолон таблеткалар бардыгы боор аркылуу өтүшөт, системная элиминация деп коет. Анан атайын противогрипковый ичкендер ичет, противогрипковый ичет кээ бир жарандарыбыз. Ошол жарандардын эсине өз алдынча таблетка ичкенге мүмкүн эмес, особенно антибиотиктерди ичкенге мүмкүн эмес. Күтүш керек үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ошол врачтардан жоопту күтүш керек. Эгерде кандайдыр бир шарт менен мүмкүнчүлүк болбосо, жалпы кан анализин тапшырыш керек. Жалпы кан анализин ошол зоне группы риска кто находится. Жалпы кан анализи, жалпы заара анализдерин тапшырыш керек. Тапшырып, ошол үй бүлөлүк дарыгерлерге жыйынтыктарын көрсөтүп,
tez aranын içinde koronavirustun aldını alıp же болбосо анын ошол последствиясын токтотконго аракет жасоо керек. Симптомы тревоги деп коет. Коркунучтуу симптомдор качан? Эгерде биздин жарандар кант оорусу менен ооруган жарандарыбыз, жүрөк жетишсиздиги, хроническое сердечная недостаточность, ревматоидный артрит деп коет, бөйрөк оорулары деп коет. Эгерде силер ичиңер жүрүп, аябай тердеп, шалдырап, слабость болуп атса, чарчап, анда тез аранын ичинде ооруканага жеткириш керек. Себеби бул бейтаптарда бөйрөк жетишсиздиги бөйрөк иштеринин функциясы тез арада 6 саатта отуруп калышы мүмкүн. Ошондуктан тез аранын ичинде ооруканага, жакын жердеги ооруканага жеткириш керек. Анан бул жерде азыр мен айтып коет элем, мына биздин дарыгерлер жакшы онлайн консультация берүүдө биздин элге. Анан бириңер мынау дарылоо ыкмасын көчүрүп, өз алдынча колдонгонго мүмкүн эмес. Бул деген аябай туура эмес. Вот тартынбай, вот мүмкүнчүлүк болсо барып дарыгерден сурап, дарыгердин кеңешин алып колдонгула. Ошондо коронавирусту жеңиш биз үчүн аябай бир жеңил болот. Анан өз алдынча урматтуу жарандар витаминдерди колдонбош керек. Себеби дегенде азыр витаминдер жетиштүү. Мына эми бардык эле овощи, фрукты достаточный, компот дегенди ичип атабыз, суу мына жетиштүү, кум шекер жетиштүү, бардык эле жакшы витамин алып атасыңар. Анан кийин мына бул витамин алып ичейинби доктор деген адамдар кайрылып жатат бизге. Мен аябай менин жекече оюм ичпеш керек. Себеби витаминдерди өз алдынча ичсеңер, кээ бир витаминдер антибиотик менен кошулбайт. Бул биринчиси. Экинчиси, ал витаминдер бөйрөктө жана өттө таш пайда кылат. 2 же 3 жылдын ичинде. Ошондуктан урматтуу жарандар өз алдынча витамин колдонбогула. Ал мүмкүн эмес. Эми мына бул бөйрөк оорулар боюнча, эгерде мына гемодиализде бизде азыр жарандарыбыз бар, тилекке каршы посттрансплантационный периоддо бар. Эгерде ошолордо дене табы жогоруласа, мына эритропоетин деген дарысын алышат, тери астына сайышат. Жарандарыбыз жакшы билет. Эгерде дене табыңар жогоруласа, температура жогоруласа, ошол эритропоетин деген дарыны убактылуу токтотуп туруш керек. Дене табы жакшы 36, допустим, 4, 36-5 болуп нормалдашкандан соң гана ошол эритропоетинди, анан кийин препараты железаны улантырсаңар болот. Эгерде мисалы үчүн мына бул посттрансплантационный периоддо бөйрөгүн алмаштырган жарандарыбыз бар, боорун алмаштырган жарандарыбыз бар. Булар үчүн менин өзүмдүн жекенче оюм, режим иммуносупрессивный терапияны өзгөртпөш керек. Бул ковид пневмониясы, урматтуу жарандар, ковид пневмониясыны 14 күн, 21 күн биздин адистер дарылашат. 14 күн же ашып барса 21 күндө сакайып, ушул буюрса жарандарыбыз жакшы болуп калат. Ошондуктан 2 жумалык леченияга режим иммуносупрессивный терапияны өзгөртүрбөшүбүз керек. Эгерде азыр мени коллегаларым угуп атса айтышы мүмкүн, вот эл аралык рекомендациялар ушундай, Илхан Төрөбекович деп. Эми эл аралык рекомендация мындайда, урматтуу жарандар. Ал рекомендация бизге туура жолду көрсөтөт. Мына, бул международный рекомендация, протокол, ушул жол менен жүрүшүңөр керек деп. Бирок биздин мамлекет өзүнүн өзгөчө климаттарын бар. Климатогеографические особенности деп коет. Мына биздин илим изилдөөчү Ильясов, мына жолдош Ильясовке кайрылып же 2013 чыккан особенности климатических условий Кыргызской республики деген интернетте доступу бар, баягы неме жазылган монография. Ошону менен таанышып чыксаңар болот. Анан международный рекомендацияны 100% ашырууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде бул жерде генетический өзгөчөлүктөрү болот. Анан кийин мына бизде көпчүлүк же толуу район болуп атпайбы? Кара Суу районундагы ковидтин течениясы менен Актала же болбосо Жети Огуздогу ковидтин течениясыны аны салыштырганга мүмкүн эмес. Себеби дегенде түрдүү
не только влияние атмосферной среды, но и тамак аш дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан мына эми урматтуу жарандар, бирдекени туура түшүнүшүңүз керек. Мен өзүм ким бизде ошол биздин кафедрада байкап турган бейтаптарга биз өзүбүздүн рекомендацияны берип атабыз. Мисалы үчүн, кант оорусу менен 30 жылдан бери ооруган адамга антибиотик жазылды. Ну, допустим, бир антибиотик ичип атасыңар ковидке каршы, ошол адамга этти азыраак жеш керек. Себеби дегенде этти көп жегенде креатинин көбөйөт канда, антибиотик бөйрөк жана боор аркылуу бөлүнүп чыгат. Эгерде этти көп жесе кант оору менен ооруган адамдар ушул учурда, же болбосо туздуу тамакты көп жесе, бөйрөккө бир аз зака тийиши мүмкүн. Повреждение деп коет. Ошон үчүн этият болуш керек. Анан ар бир бейтапта коронавирустарды өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан урматтуу жарандар, витаминдүү терапияны токтотуш керек. Анан мына ол мен айтып коет элем, учурдан пайдаланып, урматтуу Алия бизге кайрылып атат. Мына бизге менин дарыгерим мондай таблетканы жазды, менин дарыгерим муну жазды, туурабы, туура эмеспи, текшерип бересизби деп. Эми урматтуу жарандар, мен айтат элем да, биздин Кыргызстанда медицина системасы аябай жакшы. Мына биздин үй бүлөлүк дарыгерлер мына жазып атат, рациональный антибиотикотерапия. Мага кайрылышты көрүп атабыз, бардыгы жакшы. Лечение аябай жакшы. Единственный ушул бир гана жери силерден сураныч, үй бүлөлүк жазган ошол дарыларды толук акырына чейин аткарып, ошол өзүңөрдүн дарыгериңер менен акырына чейин бирге иштегиле. Бир дарыгерге кайрылып, экинчи дарыгердин ой пикирин, сунуштарын кандай десем, убакыт кетирбегиле. Себеби дегенде азыр өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Тилекке каршы биздин медиктер тоже өзү ооруп атпайбы? Ошон үчүн азыр биз мына как никогда ушундай биргеликте коронавирус оорусун жеңишибиз керек. Анан группа риска деген кайрылсаңар болот. Биздин кафедрага кайрылсаңар болот. Биздин кафедрада доценттер бар. Методическое руководство, протоколду иштеп чыккан доценттердин бардыгы ушул Кыргыз медициналык академиясында. Эгерде в дальнейшем мына 1-2 ай өткөндөн кийин байкашыбыз керек, мындай сурансак болобу, кайрылсак болобу десеңер, анда улуттук госпиталдын өпкө оорулар бөлүмүнө кайрылсаңар болот. Өпкө оорулар бөлүмүнө кайрылсаңар болот. 62-09-91 уюлдук телефонуна чалсаңар болот. Бөлүм башчы Акылай Жолдошовна. Азыр биз өзүбүз бүт бейтаптарды байкап, салыштырып көрдүк. Мы что получили? Баягы ситакин деген, мына ол көпчүлүк биздин бейтаптар ситакиндерди тапшырдыңар да. Анан бул ситакиндер боюнча Алия, биздин убактыбыз барбы? Мен ушул жерде айтып берейин дегеним жарандарга. Себеби мен көрүп атам, аябай грамотный жарандарыбыз отурат эфирде. Убактыбыз барбы? Бар, айтыңыз. Рахмат. Эми мына ситакин деп коет да, урматтуу граждандар, мына биздин кафедрада, биздин бөлүмдө, өпкө оорулар бөлүмүндө ситакиндери менен биз 3 жылдан бери иштеп жатабыз. Биз эмнени байкадык? Өзгөчөлүгү, ковид пневмониясынын өзгөчөлүктөрү, ситакиндери ар бир экинчи адамда аябай жогору болот. Ошол жогору болгон адамдарда острая дыхательная недостаточность и респираторный дистресс синдром болот. Ушул бейтаптар сөзсүз түрдө ооруканага жатыш керек. Ушул эле бейтаптар сөзсүз түрдө диспансердик байкоодо болушу зарыл. Диспансердик байкоо деген өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлериңер амбулаторду карточка ачат биздин урматтуу жарандарга. Ошол карточка менен анан биздин ушул улуттук госпиталдагы өпкө оорулар бөлүмүнө кайрылсаңар болот. Диспансерный учетту баштайбыз. Эми азыр ушул жерде убагында айтып коеюн. Өз алдынча рентген өткөнгө туура эмес. Мына 10 күн дарыланышат, 11-чи күнү барбагыла рентген же компьютерный томограммага барышка мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, дарыланып чыккандан соң
darılanıp çıkkandan soň 1 aydan keyin ködөн rентгенин ötösüňөр. 2 aydan keyin tomogramma ötösüňөр. Ködön tomogrammасы. Tomogramma грудной клетки. Урматтуу жарандар, рентгенография органы грудной клетки жана компьютерлик томограмманы өз алдынча өтүүгө мүмкүн эмес. Мурда, өтүүдөн мурда үй бүлөлүк дарыгерге кайрыласыңар, өпкөңөрдү тыңшаттырасыңар, андан соң өзүңөрдүн дарыгериңер чечим чыгарат. Если нужно будет, вы идете на повторную томограмму. Если нужно будет, вы идете на повторную рентгенограмму органов грудной клетки. Себеби дегенде бул COVID-19 илдети дарыланып чыккандан соң 2-3 айда мүмкүн өзгөрүшү, мүмкүн болушу мүмкүн өзгөрүүлөр баягы көдөн томограммасында же рентгенография органын грудной клетки. Азыр бизге мына кайрылууда доктор айтып койсоңуз, ушундай кандай болсо томограмма ошондой боюнча турат, эмне кылышым керек, дене табым жогорулаган жок, өзүмдү жакшы сезип жатам, эмне кылсак болот, томограммага кайра түштүк деп. Урматтуу жарандар, өз алдымарча түшпөгүлө, үй бүлөлүк дарыгерде кайрылыш керек. Дарыланып чыккандан кийин азында 2 ай күтүшүңөр. Ошондон соң гана көдөн томограмманы өтсөңөр болот. Дарыгердин уруксатысыз өткөнгө мүмкүн эмес. Алия, дагы суроолор барбы угайлуу жарандар? Ооба, сөзсүз бар. Чоң рахмат сизге, абдан жакшы маалымат болду окшойт, баардыгын толук айтып бердиңиз. Чоң рахмат. Мен угуп атам. Угуп атамбы, Мен жакшы угуп атам. Ооба, угуп атат. Мен ушул учурдан пайдаланып Илхам Төрөбековичке аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. Себеби биздин бүт семья ооруп калды. Илхам Төрөбекович бизди дарылап, жакшы болуп калдык. Илхам Төрөбекович, сизден Алла разы болсун. Рахмат чоң. Эч качан оорубаңыз. Сиздей врачтар абдан көп болсун. Чоң рахмат. Менин атым София Хаджиназарова. Сиз бизди тааныйсыз. Анан бир суроода ушул сиз айткан дарыларды, уколдордун баарын как положено алдым мен. Эми буга чейин тромбоз иччи элем. Ошол таблетканы иче берейинби же токтотуп турайынбы? Угулдубу? Илхам Төрөбекович, микрофонуңузду күйгүзүп койсоңуз. Угулдубу суроом? Сиздин сурооңуз угулду. Ооба, рахмат София сизге. Азыр биздин микрофон күйгүзбөй эле сүйлөп баштады окшойт. Илхам Төрөбекович, микрофонуңузду күйгүзүп коюңузчу. Угулдубу? Ооба, эми угулду. Микрофонуңузду күйгүзүп Рахмат эже. Ошол күндөрү бул 22, 23, 24 июнь болчу. Тилекке каршы баягындай кандай десем, тилекке каршы мындай бир көп болуп кетти ошол күндөрү. Бизге телефон звонокчу. Анан түнкү саат 3-кө чейин отурду. Көпчүлүгүнө көңүл бөлүнө албай калды биздин жарандарга. Себеби бирөөнү ачып окуча, бирөөнү үлгүрбөйт экенсин. Анан рахмат. Биринчиден эч ким оорубасын биздин элде. Ошол күнү, ошол күндөрү Кудайдан сурап чыктым. Кудайым, эч кайсы үй бүлө оорубаса экен деп. Себеби дегенде WhatsApp толуп кетти. Мен өзүмчө аябай переживать эттим. Же башка дарыгерлерге берсемби телефонду дагы деп. Себеби дегенде биз бардыгына жардам бере алган жокпуз. Эми в отношении сиздин тромбозду ичишиңиз керек. Тромбозду. Себеби дегенде сиз бир аз группа рискага киресиз. 100 мг тромбозуңузду иче бериң же токтотпойсуз. Сууду көп иче бериң. Залпам ичкенге болбойт. Анан мына терлеген жөнүндө айтып берейин ушул жерде. Мына биздин жарандар көпчүлүгү кайрылып атат. Доктор, мен коронавирус оорусунан кийин аябай тердеп жатам. Суу деп. Эми мен айткым келет эле, урматтуу жарандар. Тер деген бул аябай жакшы. Мына бир күндө орусча сальная железы 15-20 грамм сала бөлүп чыгат. Ал саланын функциясы эмне? Защитная реакция, противомикробная реакция. Канчалык терлесеңер, баягындай тер бездеринде микробко каршы заттар чыгат. Ал терлеген бир жагынан биринчи жагы бул защитная реакция жакшы.
Экинчи жагы организмдеги баягы интоксикациянын последствиясы деп коет, калдыктары чыгат. Терлегенден коркпош керек. Тез ички кийимдерди алмаштырып туруш керек. Сууду көп ичиш керек. Особенно мына толук инсандар жарандарыбызга, кан оорусу менен ооруган жарандарыбызга, көп 10 күндөн антибиотик алган жарандарыбызга мен сунуштайт элем, көбүрөөк компот ичиш керек үй шартында даярдап. Компотты ичкенде муздак ичкенге мүмкүн эмес. Эгерде силер муздак ичсеңер, переохлаждение дыхательных путей, оно активизирует микробные воспаления. Это раз. Второй, антитело пайда болушу төмөндөшү мүмкүн. Ошондуктан 1-2 ай урматтуу жарандар муздак суу ичпегиле. 1-2 ай кондиционерден алыс жүргүлө, өчүргүлө. Түндөсү уктаган жерде түндөсү сөзсүз мына терезелерди жабыш керек. Себеби дегенде түндөсү адамда мына урежается число дыхательных движений, угнетается функция дыхательного центра, это физиологиялык реакциялар да. Анан зат алмашуу бир аз басаңдайт түндөсү. А эгерде мына COVID-19 оору менен ооруп чыккан бейтаптарыбыз түндөсү эшиктерди, терезелерди ачып коюп уктаса жарандар, анда бул жакшы болбой калат. Андан коркушубуз керек. Ошондуктан киргенде дагы муздак сууга кирбеш керек. Жарандар. Анан калорийный питание. Калорийный суюктукту каалашынча ичсеңер болот. Өз алдынча чөп жар колдонууга мүмкүн эмес. Чөп жар колдонбогула. Эгерде COVID-19 илдетине чейин аспирин ичсеңерби, же өзүңөрдүн артериалдык кан басымыңарга дарыларды ичкен болсоңор, ошол дарыларды токтотпостон ичишиңер зарыл. Артериалдык кан басымды көзөмөлдөйсүңөр үй бүлө шартында, коркпостон таблеткаларды ичиш керек. Анан кийин мына самоконтроль деп коет, канча күнгө чейин созулушу мүмкүн үй бүлөлүк шартында. 10 күндөн 21 күнгө чейин изоляция созулушу мүмкүн. 10 күндөн 21 күнгө чейин. Анан 5-этажга, 6-этажга урматтуу жарандар кайра көтөрүлүп чыкканга мүмкүн эмес. Жөө көп жүрбөгүлө, жаңы ооруп чыккан бейтаптар. Эмне үчүн? Элестетсеңер, 2 өпкөдө жаңы гана COVID-19 оорусу чыгып кетти. Пневмониядан айыкты. Анан эгерде силер сразу эле кара жумушту жасап, же болбосо өзүңөргө нагрузка бере баштасаңар, организмде возрастает потребность в кислороде, кычкылтекке болгон потребность жогорулайт дагы, өпкөгүнү силер баягындай заставить этип коесуңар дагы күчтүү иштешке. Ошол учурда өпкөдө риск фиброза могут расти, могут увеличиться риск фиброза легких. Андан этият болуш керек. Ошондуктан тартынбастан үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна звонок кылгыла, уюлдук номерине же WhatsApp'тан сурагыла. Мен доктор 10 күндөн 21 күнгө чейин так аткардым, эмне кылсам болот, эмне деп сурасаңар болот. Өз алдынча витаминдер колдонууга болот. Рахмат чоң, рахмат Илхам Төрөбекович, абдан жакшы маалымат болду. Эми биз суроолорго кезек берсек, биз суроолорду кезек менен берсек, бизде Чопон Сооронбаева деген катышуучубуз көптөн бери колун көтөрүп турат. Ошо кишинин суроосу бар экен. Анда эмесе сөздү сизге берейин, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угулуп жатабы жакшы эле? Ооба, угулуп атат. Саламатсыздарбы? Урматтуу доктор, сиз өзүңүз оорубаңыз, сиз бардыгыбызга керексиз. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат, сиз. Так, менин суроом мындай болуп жатат да, бизде көлдө азыр врачтар жетишсиз болуп жатат. Ошондуктан мындай, биз ар түрдүү маалыматтарды интернет булактарынан, телевидениядан, ар кандай жерлерден гана чогултуп жатабыз да. Ушул ооруга кокус адам чалынып калса, бул вирустан айыккандан кийин кайра восстановление процесси канча убакытка чейин жүрөт? Бирөөлөр айтат 3 айга чейин дейт, бирөөлөр айтат 6 айга чейин дейт. Анан муну биз деген мындай жакшы маалымат ала албай атабыз. Конкреттүү врачтар менен бетме-бет кезигип сүйлөшүү дагы азыр врач жетишпегендиктен алардын убактысында албай элебиз, жок болуп жатат. Экинчиден, азыр күн ысыган учурда
гипертония, кан басымынын көтөрүлүшү, кан басымынын төмөн түшүшү, мигрен айрыкча, ички жаңкы внутричерепное давление деген оорулар көп козголуп аткан учур. Анткени адамдардын баардыгы азыр стресс, агрессия, депрессия учуруна туш болуп аткандачы. Бул учурда биз кандай адам өзүн алып туруш керек, баш оорусу бар адамдар? Мына ушуну айтсаңыз, андан тышкары кокус үй бүлөдөн бир адам ооруп калган болсо, үй бүлөдө подростоктор болот. Мисалы үчүн, алар жаш балдар эмес, уже возраст 14 жаштан өйдө болгондор. Алар эми оорубай эле койсун, аларга алдын алуу үчүн биз эмнелерди берип, профилактика жүргүзүп коюшубуз керек. Алар же жогору чоң кишилер катарына кошулбайт, же жаш балдарга кошулбай турган возрасттагылар бар да биздечи. Мына ошолор боюнча, анткени азыр көпчүлүк учурда информация жаш балдарды айтат, анан чоңдорду айтат. Ортоңку возраст калып атат да, подростковый возрасттагы балдар. Мен көбүрөөк угуп байкап атам, мен да мурдум жыт сезбей калды деп, алар маани бербей, жаштар ушундай көңүл бурбай жүрүп аткандарын көп байкап атам. Мына ушул мен берген 3 суроого жооп берип койсоңуз, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге, Чолпон Сонунбаева. Сизден соруңузду уктук. Илхам Төрөбекович, сөздү сизге берели. Жана дагы айтып кеттиңиз бул тууралуу. Реабилитация боюнча негизи кандай ар бир орун өзүнчө бөлүп, ар бир жашты азыр кошу берген катышуучубуздун суроосуна дагы жооп берип койсоңуз. Негизги 3 суроону берди, ошол 3 суроого жооп берип койсоңуз. Рахмат, суроо аябай жакшы суроо. Биринчи, эми восстановление деп коет. Восстановление ал деген көп нерседен зависит этет. Биринчиси, 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандарыбызда эгерде тамеки тартпаса, салмагы чоң эмес болсо, анан гипертониясы жок болсо, ас кандуулугу жок болсо, орто эсеп менен 2 жумада Кудай буюрса жакшы болот. Полностью формируется антитело. Себеби дегенде эмне үчүн мен возрастной периодко бөлүп жатам, урматтуу жарандар? Себеби дегенде 20 жаштан 40 жашка чейин функция Т, Б лимфоциттер деп коет да, ошол иммундук ошол клеткалар антиген менен жолугушканда клетки памяти деп коет. Алар очень быстро вот так захватывает вирустун баягындай бөлүкчөлөрүн. Тез эле антителолорду көп синтез кылышат дагы. 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандарыбыз тез эле айыгып кетишет. 40 жаштан 60 жашка чейинки жарандарда кан оорусу бир аз учурап турат. Артериалдык кан басымы жогору болушу мүмкүн. Артыкча лишний вес болушу мүмкүн. Ошол адамдарда 40 жаштан 60 жаштагыларда мүмкүн болушунча бир айга чозулушу мүмкүн бул процесс. 60-тан 75 и 75-тен үстүндө антитело пайда болобу болбойбу специфически в отношении COVID-19, это очень большой вопрос. Потому что есть единичные сообщения, где ооругандар кайра ооруп калып. Ошондуктан азыр айтыш кыйын. Бирок в отношении балдарга мындай специфический профилактика деп коет, андай профилактика жок. Эгерде үйдө бир адам ооруп калса, анда ошол адамды самоизоляция кылып, сөзсүз самоизоляция кылышыбыз керек. Балдарды отдельный бир бөлмөгө бөлүшүбүз керек, эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо. Бөлүшүбүз керек, балдарга көп деген суюктук ичириш керек. Обязательно суюктук ичиришибиз керек көп. Анан ошол шамалдан сакташыбыз керек, шамалдан и өз алдынча антибиотик колдонгонго болду. Бирок мен бая жана башында айтып өттүм, 12 жашка чейин особый серьезную угрозу COVID-19 для детей не создают. Поэтому кыжалат болбосок болот. Бул эң кыжалат болгон өкүнүчтүү жери мына 50 жаштан жогорку жарандарыбызга повышенный внимание кылышыбыз керек. Себеби дегенде ал жарандарыбыз көпчүлүгү биринчи жолу сахарын билгендер болуп атпайбы? Ошол ковид пневмониясы менен ооруп, ооруканага түшкөндө кант көрсөткүчү 10 болуп, 11 болуп, 12 көрсөтүп атат. Ал жерде биздин дарыгерлерге аябай кыйынчылыктар пайда болууда. Себеби дегенде биз билбейбиз.
коронавирус уйку безини ишин буздубу же болбосо биздин ушул жаранында мурда деле болгонбу кант оорусу. Ошону ажыратыш өтө кыйын биздин дарыгерлер үчүн. Ошондуктан ушул жерлерди дагы мындай эске алып коюш керек, урматтуу жарандар. В отношении вот антителону өз алдынча барып тапшырган мүмкүн эмес. Дагы бир жолу кайталайм. Азыр мына масса биздин тааныштар бизге уюлдук деди, мобильный номерлерге звонок этип, доктор мен антитело тапшырдым, менде жок экен, алда бар экен деп айтыш мүмкүн эмес. Антитело, ал деген понятие түшүнүк относительный. Особенно өзгөчө 40-тан жогору адамдарда. Бүгүн антитело положительный бар болушу мүмкүн. Bir aydan keyin antitelo жок болуп, 50 жаштан өткөн, 40 жаштан өткөн граждандарыбыз кайра мүмкүн ооруп калышы мүмкүн. Себеби дегенде однозначного ответа мирового сообщества на этот вопрос еще не дает. Нет. Поэтому ошого байланыштуу өтө кылдат менен мамиле жасоо керек. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт го элибизде. Ошого таянышыбыз керек. Чоң рахмат. Суроого толук жооп алдыңыз болуш керек деген ойдомун. Дагы бир Бегимай аттуу катышуучубуздан келген экен суроо. Ошону берип өтөйүн. Мындай суроо бериптир. 4 айлык боюнда бар аял дейт. Бул киши коронавирус жуктуруп алса, эмне кылыш керек дейт. Ошондой эле кошумча бөйрөк оорусу дагы бар экен. Бул учурда эмне кылса болот боюнда бар аялдарга? Түшүндүм. Конечно, кош бойлуу аялдар эч качан оорубасын. Себеби бул биздин келечек, биздин улут маселеси. Ошондуктан биринчи учурда эгер ошондой симптомдору, белгилери пайда болсо, түндөсү башталышы мүмкүн. Суюктукту көбүйтүш керек. Аябай кандай десем, орусча сладкий чай деп коет. Глюкоза жакшы, защитная функциясы бар. Сладкий чай ичиш керек. Анан сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, жалпы заарасын тапшырыш керек эртең менен. И причем жалпы заараны күн сайын тапшырыш керек. Бүгүн тапшырдыбы, эртең тапшырат, бүрсү күнү кайта тапшырат, жалпы кан анализин тапшырыш керек, эс реактивный белок дегенди тапшырыш керек. Мына ушул пока предварительный 3 анализдин жыйынтыгы биздин дарыгерлерге аябай чоң жардам берет. Антибиотик кошобузбу, кошпойбузбу. Бирок кошпойдуу аялдарыбызда коркпогула, эгерде силер убагында үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылсаңар, силерде COVID-19 илдети жеңил түрдө өтүп кетет, жакшы болот, качалат болду. Чоң рахмат. Ушул эле катышуучубуздан дагы бир суроо келиптир. Бул пневмония менен коронавирустун айырмасы эмнеде депчи, коронавирус менен оорусам пневмонияда жугуп калышы мүмкүнбү деген суроо келген экен. Ушуну дагы тактап кетсеңиз, кайсы учурда пневмония дейбиз, кайсы учурда коронавирус дейбиз? Рахмат. Эми жакшы суроо. Эми кандай десем, коронавирус бул вирус эч качан өзү ооруну пайда кылбайт. Качан ооруну пайда кылат? Ал баягындай верхний дыхательный путиге вирус түшкөндөн соң легочный макрофаги, легочный иммунитет, легочный альвеолярный клетки деп коет. Ошол клеткалардын ишин бузганда условно патогенный микробтор болот. Өпкөдө постоянный биздин коңшубуз болуп жүрөт. Условно патогенный стрептокок, стафилокок, диплококки, различные кокки бар. Ошол микробтор жогору өзүнүн башын жогору көтөрүшөт. Ошол көтөрүлгөн учурда экинчи жагынан коронавирус мына бул сурфактант затынын бөлүп чыгарышын басаңдатат. Ошол мезгилде өпкөнүн баягындай газ обмен функциясы начарлап туруп, пневмония оорусу башталат. Коронавирус менен ооруп, пневмония болсо, бул состояние расценивается как осложнение COVID-19. Осложнение COVID-19 деп айталат. Эми урматтуу жарандар, пневмония жугуштуу эмес деп айтуудан азыр мен бир мындай так маалымат бере албаймын. Себеби кандай десем, өзүңөр билесиңер да, COVID-19 илдети инфекционный процесс болуп жатат. Мына жалпы мамлекеттик түрдө өзүңөр билесиңер карантинде отурдук. Аябай мына бизге жакшы жардам берди. Мына азыр биздин мына жетекчилер жакшы иштеп жатат.
азыр бүтүн дүйнө боюнча COVID-19 как инфекционная болезнь трактуется. А бирок пневмония как заразная или не заразная болезнь деген суроого мен толук жооп бере албайм. Буга нужно, необходимо дальнейшее наблюдение. Бирок кылдаттык менен мамиле жасаган оң деп ойлойм. Сактаныш керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сурооңузга толук жооп алдыңыз болуш керек деп ишенебиз. Кийинки суроо келиптир. Тазагүл Койчубаева деген катышуучубуздан келген экен. Температурасы 36,4, 36,6 болуптур. 2-3 күн ушундай болуп, бирок башка мындай житти сезүүлөрү, дем алуулардын бардыгы жакшы экен, эч кандай белгиси жок экен. Бул кадимки грипптин белгиси болобу, же бунун деле коронавирус деп билебизби деген суроо келиптир. Тазагүл эже түшүндүм. Жакшы суроо. Эми Тазагүл эже мындайда орусча айтканда стресс деп коебуз. Анан коркпош керек. Себеби стресс болгондо адамда зат алмашуу процесси күчөйт. Зат алмашуу процесси күчөгөндө системный кровотокко нейтрофилы, гранулоциты дегендер бар. Селезенкада сакталат. Ошол клеткалар системный кровотокко түшпөй калат, биздин коргоочу клеткаларыбыз. Ошонун жыйынтыгында адам корккондо коронавирус менен ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан Тазагүл эже сиз коркпошуңуз керек. Себеби дегенде азыр мына эшикте деле 37 градус болуп атпайбы? 36,6, 36,4 болсо коркпоңуз, суюктукту көп ичип, өзүңүздү шамалдаштан сактаңыз, коркпостон өзүңүздүн мындай күнүмдүк турмушуңузду аткарсаңыз болот. Эгерде сиздин үй бүлөңүздө же коңшу колоңдордо пневмония дарты менен ооругандар болсо, анда үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып, көөдөн рентгенин же көөдөн томограммасын өтүп койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер менен кеңеш алуу зарыл сиз үчүн. Бирок коркпоңуз, жакшы болот. Чоң рахмат. Кийинки дагы бир суроо бар экен. Мен азыр атын түшүнө албай жатам. Мен 3 күн температура болдум дейт. 5 күн башым ооруду, жыт билбей калдым дейт. Бирок өпкөм таза чыкты дейт. Өпкөсүн тарттырган экен, өпкөсү таза чыгыптыр. Бул учурда биз коронавирус деп билебизби, же пневмония да пайда болду деп билебизби? Жакшы суроо. Эми мындайда, бул учурда, учитывая пандемическую ситуацию во всем мире и учитывая жалобы у этого пациента, мы имеем право говорить о коронавирусной инфекции. Ооба, коронавирус бар, айтсак болот. Бирок, что касается пневмонии, урматтуу жарандар, только на основании рентгенографии говорить, что есть пневмония или нет пневмония, бул эрте болуп калат. Эгерде 100 адам COVID-19 оорусу менен ооруса, 5-6 суткада ошолордун 20сы гана рентгенде өзгөрүлүшү мүмкүн. 80 адамдыкы рентгенде көрүнбөйт. Көөдөн томограммасы керек. Бая башталышында айтып өтпөдүмбү? Көөдөн томограммасы золотой стандарт диагностики пневмонии болуп калды азыр. COVID-19 пневмониясы боюнча. Ошондуктан, эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо көөдөн томограмма өткөнгө, сиз рентген органов грудной клетки 8 суткада, 9 суткада, эгерде аба жетпей кыйналсаңыз, кайтарсаңыз болот. Анда уже баягы белгилүү симптомдору рентгенде пайда болот. Бирок коронавирус бар. Симптомдору бар. А пневмония рентгенде жок, значит, надо через 3 суток, либо через 4 суток вновь надо повторить рентген органов. Чоң рахмат, түшүнүктүү болду окшойт. Кийинки сурообузду биз Анара айымга берели. Колун көтөрүп турат, толук түшүндүрүп өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Угулуп атабы? Мен сөзүм. Ооба, саламатсызбы, угулуп атасыз. Мен бүгүн врачтын уруксаты жок эле көчөдөгү компьютерный томографиядан өткөм да, пальчиктерди коюп анан текшерет экен да. Койсом каның коюлуп баратыптыр, анан жаңы вирус кириптир деп ушинтип коркутту да. Бирок мен эч кандай ооруган жокмун, температура болгон жокмун, бирок ушул анализди айткандан кийин эле өзүмчө коркуп башкача болуп атам да. Ушуну кандай кылсам болот? Рахмат. Рахмат эже. Эми эже тилекке каршы сиз официалдык түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышыңыз керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу өпкөңүздү тыңшайт, дене табын жогорулаганы барбы жокпу, ооз көңдөөлөрүн карап чыгып, артериалдык кан басымыңызды көргөндөн кийин соң ошол сизге өзүнүн мындай сунуштарын берет.
Эми азыр мен мындай айтуудан узакмын, кайсы томограмма кайсы жерде өттүңүз, ал сиздин өзүңүздүн жекече баягындай выбор деп коет. Ошондуктан эже менин сизге айтарым, эртең сөзсүз түрдө кайрылыңыз үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, мобилдик бригадалары бар. Азыр бизде аябай мындай биздин коллегалар жакшы колдон келишинче максимально жардам берүүдө. Волонтерлор деген биздин мына бул медициналык академиядан топтор түзүлгөн. Кайрылсаңыз болот эже. Коркпоңуз эже. Главный, эң башкысы коркпош керек. Эгер да адам корксо, временно идет парализация иммунной системы и активация условно-патогенной микрофлоры. Ошондуктан коркпостон дарыгерге барыңыз, өзүңүз дагы бошонуп жакшы болуп каласыз эже, эч качан оорубайсыз. Рахмат. Чоң рахмат, түшүнүктүү болду окшойт. Кийинки сурообуз Айзада катышуучубуздан келген экен. Маал менен чыйрыгып турам дейт, убакыт менен чыйрыгып, үшүп, тердеп, анан өтүп кетет экен. Бирок башка симптомдор жок дейт. Бул кайсы бир оорунун белгиси болушу мүмкүнбү? Түшүндүм Айзада. Эми сиз эгер маал менен канча күндөн бери чыйрыгып атасыз? Эгерде сиз маал менен акыркы 3 күн же акыркы 5 күндө чыйрыксаңыз, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып, көөдөн рентгенин, анан томограмма өтүшүңүз зарыл. Эже жалпы кан анализин жана жалпы заара анализин тапшырышыңыз керек. Сөзсүз түрдө, эгерде сиз 1 айдан бери чыйрыгып жүрсөңүз, анда ал COVID-19 оорусунун белгиси эмес, анда ал башка оорунун гана ошол симптомдору деп коет. Бирок сөзсүз түрдө Айзада кайрылыш керек. Эртең менен үйдөн заараны кошо өзүңүз менен алып, бул ач карын ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барсаңыз болот. 6-8 сааттын ичинде сиздин диагностикаңыз, я думаю, наши коллеги поможет, что жакшы болуп бардыгы диагнозуңуз аныкталат. Чоң рахмат. Буюрса ошо бардыгына ден соолук эле тилейбиз, эч ким оорубасын деп. Кийинки сурообуз дагы бар экен. Аба жетпегендей эле кыйналып жатам дейт, бирок врачтарга көрүнсөм бардыгы жакшы дешти дейт. Эмнеден болушу мүмкүн дейт. Эми мен суроо берет элем, канча жаштасыз, салмагыңыз канча, тамеки тартканбы, биздин жаран, тарткан эмеспи, айтышыңыз керек. Ошол убакытта гана, демек кошумча маалыматтардан кийин биз толук баягы симптомдорун билгенден кийин гана маалымат бере алабыз, Рахмат. Дагы бир катышуучубуз бар экен, Асанбековна. Асанбековна колун көтөрүп турат. Мен суроо берейин деп аткан экен. Сөз сизде, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Угулуп жатабы? Ооба, угулуп жатат. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дегеним, көп жылдан бери аллергия менен ооруп келем да, 10 жылдан ашык болду. Анан кийин аллергиям кармаганда сөзсүз түрдө өпкөм өмөтөт, бүтүп калат да, дем ала албай калам, жана аэрозолдор менен колдоном. Сальметамол же болбосо бекламетазон дегендер менен, анан диазолин дарысын ичип турам да. Жыт сезүү деген менде көп жылдан бери эле жок. Көп ошо аллергиядан ошо жыт көп жакшы сезбейм да. Анан бир нерсе жакпай калса, мурдуман жана суу куйлуп, жөтөлүп, тамам кычып, ушундайлар болуп калат да. Анан мен азыркы учурда мен кантип мен ошо аллергия болуп атканымды же болбосо коронавирус менен ооруп атканымды айырмалап биле алам да. Окшош болуп атпайбы ошо кайсынысын эметем. Жакында эле ошондой ситуация болду менде. Анан же мурунку өзүмдүн дарымды пайдаланарымды билбейм, же врачка барарымды билбейм. Ушундай кыйынчылыктар болуп калып атат да. Ошондо кандай кеңеш алсам болот? Чоң рахмат. Абдан жакшы суроо окшойт. Милхан Кырбекович, кандай дейсиз? Чындыгында эле аллергия менен? Түшүндүм, эже мен түшүндүм. Эми мына бул массалык маалымат каражаттарында телевиденияда берип жатпайбы? Аллергия менен ооруган адамдарда риск коронавирусной инфекции намного ниже. Биринчиден. Коркпосоңуз болот. Экинчиден, эже, эми өзүңүздү байкаштырып көрүшүңүз керек. Эгерде сиз бекламетазонду, аэрозолдорун колдонсоңуз, анан өзүңүздүн кан басымыңызды билсеңиз,
Анан дене табыңыз жогорулабай, өзүңүздү жакшы сезип жүрсөңүз, коркпостон эле аллергиянын дарынын ичип жүрсөңүз болот. Бирок эже мен айтарым мындай да эже. Анан бул деген аябай татаал суроо. Себеби дегенде аллергия менен COVID-19 оорусу кошо өтүшү мүмкүн. Жеңил формада өтүшү мүмкүн эже. 4-5% COVID оорусу билинбей өтүп кетет. Ошондуктан өзүңүздү байкап жүрүшүңүз керек. Эгерде дем алууңуз начарлашып, көөдөн сөөктөрүңүздө оору пайда болуп, уйкуңуз бузулуп, дене табыңыз жогоруласа, 1 сутка ошондой болсо, анда тез аранын ичинде үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылыш керек. Себеби дегенде өпкөнү тыңшоо зарыл эже. Көөдөн грудной рентгенография органы грудной клетки аябай сиз үчүн керек. Бирок коронавирус учурунда эси даже ооруп калсаңыз, коронавирус оорусу менен ооруган бекламетазон менен өзүңүздүн аллергиянын дарысын токтотууга мүмкүн эмес. Токтотпой колдонушуңуз керек эже, коркпостон. Чоң рахмат. Сурооңузга жооп алдыңыз деп ишенебиз. Кийинки жаңы эле биз буга чейин айтып кеткен сурообуз бар эле, ошо дем алганым кыйындап жатат, бирок баары жакшы депчи, сиз айтпадыңызбы? Дагы бир кошумча белгилери керек деп. Бул катышуучубуз жазган экен, 35 жаштамын, аял кишимин дейт, тамеки тартпайм, салмагым 68 килограмм дейт. Ушундай Түшүндүм. Анда эгерде биздин бул жаранга менин кеңешим, мүмкүнчүлүк болсо азыр барып рентгенография органы грудной клетки өтүш керек. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, томограммасын өткөзүп, пожалуйста, же мага жөнөтсөңүз болот, мен жардам берейин. Раз ушундай кыйналып, 35 жашта кыйналып отурсаңыз, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна ошол пленканын өзүнө снимокты жөнөтсөңүз болот. Азыр мына официалдуу турда биздин профессор, мына урматтуу Талан Маратбекович, Нурлан Нургазиевич, биздин пульмонологдорда Акылай Жолдошовна уюлдук номерлери бар. Мыскал Мамажанна деген врачтар менен кеңешип, бардыгыбыз жардам берүүгө даярбыз. Жардам беребиз. Мен жекече оюм, мен өзүм даярмын. Чоң рахмат сизге. Абдан чоң рахмат. Буюрса, көп ушул жардам берип атканыңызга. Дагы кийинки сурообуз бар экен. Азыр витамин ичпегиле дедиңиз деп айттыңыз дейт, жана айтып кетпедиңизби? Ошол учурда абдан популярдуу болуп кетти черный тмин, же болбосо кара тминди колдонуп, өз алдынча ичип жаткандарчы. Ошону ичип жаткам дейт, иммунитетти көтөрүш үчүн. Анан кандай көз караштасыз? Токтотуп турайынбы же иче берсем болобу деген суроо келиптир. Түшүндүм. Биринчиден, урматтуу эже, же урматтуу агалар, эми билбейм, кара тменди менин оюм мындай. Кара тменди ичсеңиз, ичпесеңиз деле организмиңиз ошондой болот. Кара тмендин зыяны дагы жок, кара тмендин пайдасы дагы жок. Как адис катары мен сунуш кылбайм кара тменди ичкиле деп. Эми кара тмен ичпейле, урматтуу жарандар, мындай суу, компотторду ичип, дарыгерлердин айтканын кылсаңар жакшы болот го. Потому что азыр мына ковид менен ооругандар именно көп витамин ичкендердин заарасы аябай начар чыгууда. Мына биз ушул күндөрдө топтоп биздин студенттер иштешип атат, толук анализдер менен биз азыр иштеп жатабыз. Баягы биз өзүбүз внутренний ички анализ жасап көрдүк. Алгачкы жыйынтыгы мынандай болду. Өз алдынча витамин ичкендер, өз алдынча антибиотик ичип келген адамдардын заарасы аябай өзгөрүп начар чыгууда. И өпкө дагы начар чыгууда. Алар 10-15 күндөн кийин кайра өпкөнүн иши аларда бузулууда, функциясы. Ошондуктан урматтуу жарандар, ушундай токтотуш керек өз алдынча витамин ичке. Тем более жай убагында. Чоң рахмат. Кийинки дагы бир катышуучубуздан суроо бар экен. Бактыгүл Сулайманова, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Мен биринчиден ошо биздин дарыгерлерибизге ыраазычылык айтайын дедим эле. Сиздерге абдан чоң рахмат. Сиздерге чоң аябай таазим этебиз сиздерге. Ошо рахмат, биздин өмүрлөрдү сактоого аябай кам көрүп атасыздар, өзүңөрдүн убагыңарды, ден соолугуңарды аябай бизге каралашып, канча адамдар жакшы болуп кетти. Ошонун үчүн да дарыгерлерге рахмат айтайын дегем, сизге да в том числе. Анан менин бир суроом бар эле да, мен мындай деле оорубайм.
меники просто потливость болот, анан мурдум дайыма бүтө берет, анан мындай кээде слабость болот да, ошол кандай эмеге караштырса болот. Мен компьютерди иштейм. Посмотрите мой заряд. Түшүндүм, рахмат. Ушул биздин дарыгер адистерге айткан жакшы сөздөрүңүзгө рахмат. Эми аябай тердесеңиз андан коркпоңуз. Коркунуч эч кандай жок. Анан экинчи жагынан, эгерде адамда ковид оорусу болбосо деле, корккон адамда зат алмашуу күчөп туруп тердей баштайт. Вот мына Корсаков деген ученыйлар болгон, орустун аябай күчтүү мындай Боткин Сергей Петрович ученыйлары болгон, Мечников, Илья Ильич ошолор деле далилдеген. Мына дүйнө жүзү боюнча адамда канчалык паника, коркунуч пайда болсо, зат алмашуу күчөйт. Иммундук системасы временный жакшы иштебейт. Алар терлей баштайт. Тердеген чрезмерная потливость – это защитная реакция организма, сигнализирует о тревожности организма. Поэтому эч кыжалат болбоңуз. Эгерде кошумча симптомдоруңуз жок болсо, переохлаждениядан узагыраак болушуңуз керек, кондиционерден этият болушуңуз керек, жакшы тамак ашты колдонуп, өзүңүздү эркин жакшы сезсеңиз болот. Мурдумчу бүтө берет да, ошол кандай аллергический бул, возможно. Канча айдан бери? 1 айдан бери бүтөбү, 3 күн болду? Жок, меники ал эми, не знаю, постоянно болот го, мне кажется, аллергический, да, возможно. Кээде эметип калат да, бирок азыр могу баштаганда почаще. Көбүнчө компьютерге отурганда. Аллергический ринитиңиз бар экен, эми мына Монтелукас 10 мг деген таблеткалар бар. Ошол таблеткадан бир таблеткадан кечинде 5 күн ичип койсоңуз болот. Анын зыяны жок. Это как идет. Монтелукас 10 мг. 10 мг ичип койсоңуз болот. Кечинде бир таблеткадан 5 күн ичсеңиз, анын зыяны жок. Бирок мына аллергический риниттин симптомдорун токтотот. Ислам, у меня нету там заряд. Рахмат. Рахмат. Ден соолукта болуңуздар, барыңыздар. Рахмат. Кийинки сурообузга өтөлү. Коронавирус менен ооругандан кийин жыт билүү сезими канча убакыттан кийин пайда болот дейт, канча күндөн кийин пайда болот деп суроо берген экен. Рахмат, урматтуу жаран. 10 күндөн баштап, 10 күн өткөндөн кийин жыт сезүү белгиси калыбына келет. Бирок кээ бир жарандарда 3 жумага чейин чозулушу мүмкүн. Кээ бир жарандарда. Чоң рахмат. Кийинки суроо берген экен. Кийинки суроолорубуз бар экен. Оорунун алдын алуу чараларын тууралуу дагы бир жолу кайталап койсоңуз дейт. Ошондой эле бул жерде биздин катышуучулар сиз менен түздөн түз кантип байланышсак болот деп сурап жатышкан экен. Биз буларга өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлериңизге биринчиден кайрылсаңыз деп туура айтсак туура болот го деме? Кандай дейсиз? Туура Алия, туура. Биринчи өзүңүздүн дарыгерлерди айтып, анан сизге кайрылышы керек Рахмат. Андан кийин ошол оорунун алдын алуу чараларын дагы бир жолу айтып койсоңуз деп суранышкан экен. Эми биз муну дайыма эле кайталап келатабыз. Сиздер дагы. Рахмат. Специфическая профилактика болбойт коронавирустук. Себеби дегенде мына көпчүлүк мына жетекчилерибиз, илим изилдеген чоң биздин илимий кызматкерлерибиз жада калса дүйнө жүзү боюнча дагы айтып жатышпайбы? Специфическая профилактика нет. Эгерде үйдө бирөө ооруп калса, сөзсүз түрдө изоляция кылыш керек. Экинчиси, тез бөлмөлөрдү проветривать надо, Үчүнчүсү, тамак эгерде кант диабети жок болсо, артериалдык кан басымы жакшы, нормалдуу болсо, күчтүү тамактарды жеш керек. Мына естественный витаминдерди мына жеш керек. Эң башкысы 8 сааттан аз эмес уктоо керек, уйку зарыл. Анан түндө уюлдук телефондо, WhatsApp'та, Wi-Fi'да отурган туура эмес.
ал деген хронический стресске алып келет. Хронический стресс вызывает парализация иммунной системы. В результате восприимчивость организма к коронавирусу будет расти. Эми мен бүтүн жарандарга айтып коет элем, коронавирус менен күрөшүү үчүн бүгүнкү күндө медицина илимдерине аябай чоң пайда болууда. Иш себеби дегенде орус окумуштуусу Громашевский болгон. Триада Громашевский деп коет. Для того, чтобы коронавирусная болезнь или коронавирусная инфекция была, нужно 3 вещи. Первый – наличие макроорганизма, бул бизнес. Адам баласы, это наличие макро. Экинчиси – промежуточная среда деп коет. Ал дегени фактор окружающей среды. Анан бир бөлмөдө 10 адам жашаса, же болбосо проветриваться этпесек, суюктукту убагында ичпесек, анан коронавирус деп эле коркуп эле чүңкөнүп жата берсек, сууду аз ичип, көп тердеп жата берсек, суу ичпестен, анан өз алдынча эле таблетканы ичип жатып алсак, анда деген промежуточный средого биз тутулабыз. И үчүнчү бул коронавирус өзү. Поэтому, урматтуу жарандар, коронавирусту изилдөө бүгүн акырына жете элек. Азыр биз где-то 20-30% башталышы. Ошондуктан мондай кантип 100% профилактика кылабыз деген суроолорго жооп берүү балким азыр эртелик болуп калат. Бирок есть общие меры, их еще никто не отменил. Это масканы тагыш керек, оорулуу адамды өзүн отдельно изоляция кылыш керек, комнаталарды бат-бат проветривать этиш керек, анан көбүрөөк суюк тамак ичиш керек. Урматтуу жарандар, суюк тамак эрте менен түндөсү суюк тамак ичиш керек. 8 сааттан кем эмес укташыңар керек. 8 сааттан суткасына эң азы 8 саат укташ керек. Эгерде 10 саат уктаса абдан да жакшы. Чоң рахмат. Биздин ушу менен суроолорубуз дагы бүткөн экен. Эгерде суроолоруңуздар жок болсо, мен жыйынтыктоочу соону берсем, сизге уруксат берсеңиз, жаңы эле айтып өттүңүз, ошо 20-30% ооруп атат депчи, ошондой эле дайыма өзүңүздөр аралашып жүрөсүздөр, көрүп атасыздар, ошо ооруп жаткан кишилерди, алардын арасында дагы айыккандарыбыздын дагы саны өсүп жатат күнүгө. Анын негизги ушул прогноздор боюнча бөлүшө кетсеңиз, мисалы күз айларына келатат, күзүндө бая климат өзгөрөт демекчи, аба ырайы сууктайт, айрым бир оорулар дагы көчөп кетиши мүмкүн. Мына ушул учурда негизги прогноз кандай болуп атат? Ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Бул аябай жакшы суроо. Аябай жакшы суроо. Биз азыр өпкө оорулар бөлүмүндө биздин 3-4 врач, мына дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул биздин Акылай Жолдошовна бөлүм башчысы, Айгүл Акылбековна, Мыскал Мамажановна, Гүлнара Болбековна, Гүлзат Кубанычбековна менен биригишип азыр биз өзүбүзчө бир ички анализдерди жүргүзө баштадык. Эмнени айтайын деген, 45% население ооруп чыкса, ар бир аймакта коллективный иммунитет пайда болот. Коллективный иммунитет пайда болгондо резко снижается заболеваемость. Азырынча коллективный иммунитет канча процент бизде бөлүнүп чыкты, мен ал суроого толук жооп бере албаймын. Эми что мынау күз боюнча, эми мындайда кандай десем, душмандан коркуш керек. Тем более бул вирус көзгө көрүнбөгөн душман. Анан биз биринчи волнадан өтүп, экинчи волна болбойт, анан деп көчөдө жүрүп, анан общий эрежелерди буссак, балким болушу мүмкүн. Конечно, как врач катары айтар элем, болбосун, күздө эч ким оорубасын биздин жаранда. Болбосун андай, ушу менен бүтсүн коронавирус. Эми бирок сактыкка эмне дейт, сактык болгон жакшы. Ошондуктан күзгүгө кандай даярдуу керек? Биринчиден, күзгүгө даярданыш үчүн мына жай айларындагы кетирген ошибканы эске алышыбыз керек. Ошондо гана күздө биз жакшы коронавирусту жеңип өтүп кетишибиз мүмкүн. Мына, ошо, мына, бул биздин кетирген, мен мынтип айтат элем да, адам баласы жашаса, ал деген сөзсүз кемчилик кылат. Кемчиликсиз бул дүйнөдө болбойт иш. Ошондуктан мына ол июль айындагы өзүбүздүн мындай колдон пустили чыгарган кемчиликтерди эске алышыбыз керек.
күзгө даярданышыбыз керек. Ошон үчүн масканы тагыш керек, масканы. Анан кийин мына бул тамеки тарткан жарандарга айтарым, тамекини токтотуш керек. Тамеки тарткан адамдын алдында турбаш керек. Эч турууга мүмкүн эмес. Эгерде даже мына подъездде болобу, көп кабаттуу үйлөрдө, же болбосо айыл жерлеринде болобу, ар бир адам өзүнүн сунушун бериш керек тамеки тарткан адамга. Тамеки тартпа деп айтышка ар кимдин акысы болуш керек. Ошондо гана биз мына бул болбосун, конечно, күздө баштала турган эпидемияны возможно мы резко снизим. Неме тамеки тартпа деп айтсак, бири-бирибизге колдосок, биздин экология таза болот дагы, коронавирус оорусу аябай жеңил формада өтүп, элдерибиз жакшы болот. Эч ким оорубасын биздин өлкөдө. Ошондуктан ар бир тамеки тарткан адамга айтышыбыз керек. Мен ойлойм да, бул ар бир атуудун милдети. Эгерде көчөдө бирөө жарымды көрүп калдыңарбы, тартпа дейиш керек тамеки. Потому что пассивное курение тоже приравнивается к активному. Анан өз алдынча мен кайталап кетерлерден витаминдерди ичкенге токтотуш керек. Чорный, белый тымын деп коебу билбейм мен, эмне аны токтотуш керек. Анан кийин мына бул кымыза лечение деп коет. Пожалуйста, бул улуттук биздин эң бир жакшы тамак ашыбыз кымыз. Кымыза лечениядан эч кимге жаман болгон эмес. Аны аябай жакшы туура колдонуп, эрежеси менен аз-аздан ичип, тамактан кийин 50 мл, 100 мл кымыз ичиш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бирок кымыз ичкен убакытта ичиңер өтүп кетсе, панус деп коет орусча диарея, анда токтотуш керек. Это обострение хронического панкреатита. А то bizde жарандар бар го, кымыз ичи келип кетсе, панос болсо, мен мына айыгып атам, жакшы болуп кетип атам дейт. Андай эмес. Аны билиш керек. Чоң рахмат. Биз ошо аягында, эфирибиздин аягында дагы бир суроо келип калыптыр. Рахат Аскарова деген жараныбыздан ошо суроону дагы алып алалы. Антикоагулянттык терапия жазылат эмеспи? Ошол сөзсүз жазылыш керекпи дейт. Ошо дарылоо баштаганда сөз ичиш керекпи? Бул боюнча оюңуз кандай деген суроо келиптир. Урматтуу жарандар, эми бул суроого жооп бериш аябай көп нерсени талап кылат ар бир адистен. Мен азыр мындай голословно айткандан узак болушум керек. Антикоагулянтты эгерде силерге дарыгерлер жазса, ошол дарыгер сиздин организмиңизди жакшы билет. И сиз ошол дарыгердин айткан сунушун колдонушуңуз керек. Значит, надо принимать антикоагулянт. Анан уюлдук телефондон звонок этип, мага подружкам антикоагулянт жазыптыр, сиз биздин семейный врач, оюңуз кандай, айтып коесузбу, болот деп андай суроону бергенге мүмкүн эмес, туура эмес. Себеби ошол дарыгер ким сизге антикоагулянт жазды, ошол дарыгер сиздин абалыңызды аябай жакшы билет. Ошондуктан антикоагулянт жазды. Чоң рахмат. Бүгүнкү катышуучулардын баардыгы керектүү суроолоруна өздөрүнү кызыктырган маалыматтын баардыгын толук алды деген ойдомун. Сизге да чоң рахмат, Илхам Төрөбекович, ушу биз менен бүгүн убактыңызды бөлүп онлайн конференциябызга, вебинарга чыгып, жакшы маалыматыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө албетте биз да сиздерге абдан ыраазыбыз. Ушундай оор кырдаалда оору менен күнүгө күрөшүп, ар бир жаран үчүн, ар бир жарандын жашоосу үчүн, ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандарыңыз үчүн чоң рахмат. Бул чоң эрлик деп эсептейбиз. Буюрса биз менен ушун менен коштошпойбуз. Буюрса дагы алдыда боло турган вебинарларда сөзсүз күтөбүз сизди. Буюрса коронавирустан аман чыксак, мындан аркы дагы өзүңүздүн багытыңыз боюнча маалыматтарды алганга, абдан жакшы маалыматтарды алганга буюрса мүмкүнчүлүк бар деген ойдомун. Бардык катышуучуларга, сиздерге да катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Биздин вебинар дагы улантылат. Бул ушул коронавирус темасын, коронавирус инфекциясын көтөрүп жаткан темалар дагы алдыңкы жумаларда улантылмакчы. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Анан ошо эркин микрофон сизде. Буюрса Илхам Төрөбекович, өзүңүз дагы ошо бүгүнкү вебинар тууралуу оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Алия, рахмат. Биринчиден менин айтарым, эң башчысы ушул биздин кыргыз элибизде, ушу Кыргызстандан жарандар эч ким оорубасын. Эч ким оорубасын. Себеби дегенде мен постоянно айтамын, бизде аз эле элдин саны. Биз оорубашыбыз керек.
Анан бизде деген аябай биздин природаларыбыз жакшы. Анан бизде маалыматтар бири-бирибизге аябай тез жетет. Эгерде айыл жеринде бардыгы бири-бирине билсе, азыр Бишкекте деле ошондой болуп калды. Бири-бирибизди жакшы билип калдык. Если честно говоря, чужих нету дегенде да ошон үчүн элибиз оорубасын биринчиден. Экинчиден, мен аябай чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем бүт жалпы медицина кызматкерлерине, өзүмдүн коллегаларыма, өзүмдүн от всей души жалпы ошол медиктерге ыраазычылыгымды билдирем. Медиктерибиз оорубасын, элибиз оорубасын. Анан мен аябай мындай ыраазычылыгымды билдире берем. Мына Исакунович Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректоруна Индира Орузбаевна Кудайбергеновнага өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде бизге аябай кафедра сотрудниктерине жакшы шарттарды түзүп, волонтерлорду уюштуруп, ушул ковид оорусуна каршы аябай жакшы өзүнүн салымын кошууда. Жана калса ушул өпкө оорулар бөлүмү улуттук госпиталдын врачтарына аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде медакадемиянын кафедрасы улуттук госпиталда жайланышкан. Биздин милдетибиз сабак беребиз педагогика жагынан, жана лечебный работа деп коет, дарылоо иштерин улуттук госпиталда жүргүзөбүз. Ошондуктан мен аябай ыраазычылыгымды билгизем улуттук госпиталдын да жетекчилерине, ар бир улуттук госпиталда иштеген ушул кызматкерлерге өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык бир иштеп жатабыз, ушундай татаал оңой эмес күндөрдө элибиз үчүн. Анан кийин силерге Алия абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Силер аябай мындай кылдат менен мамиле жасайт экенсиңер. Мен ушул аябай Кыргызстанда жашаганым үчүн мен сыймыктанам. Кыргызстанда жашаганым үчүн, Кыргызстан граждандыгы болгонум үчүн мен үчүн аябай сыймык. Эч качан биздин эл оорубасын. Рахмат, бардыгыңарга рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат. Андан жакшы вебинар болду. Буюрса биздин чатта бардык бүгүнкү катышуучуларыбыздын көбүнөн сиздерге абдан ыраазычылык билдирип жатышат, ишиңизге ийгилик каалап, ден соолук каалап жатышат. Сиздерге да рахмат, бар болуңуздар. Буюрса кийинки жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар. Алия, микрофондорун жандырып, агайга кол чаап коюшсунчу. Макул. Ооба, ыраазычылык катар. Урматтуу катышуучулар, микрофондоруңуздарды күйгүзүп койсоңуздар, биз бүгүнкү спикерибизге бир жолу кол чаап, билдирип койсок. Allah razı olsun. Oorubаңыздар. Рахмат агай, чоң рахмат. Бүгүнкү вебинардын видео записи онлайн университеттин YouTube каналына чыгат. Эгер көрө албай калгандар болсо, YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Рахмат. Кандай канал дейсиздер? YouTube каналдан. Жок, ошо онлайн университет дейсиздерби? Ооба, онлайн университети платформасы YouTube каналдан. Ошентип киребиз, э? Рахмат сиздерге. Жаса уколду? Alып келдиңизби? Эльвира, запись өчүрөсүңбү?